Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен мен Акжол Исламова спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кыргызстандын курама командасынын жаңы башкы машыктыруучусу Урмат Абдукаимов алдыдагы иштөө пландары менен бөлүштү. Ал бул тууралуу Кыргыз спорт ТВ телеканалына айтып берди. Күтүүсүз болду деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде фокус болсо тиги олимпиадалык курамага болчу. Азыр ошо азиялык оюндарга даярданып жатканбыз. Бирок мындай сунуш келгенден кийин билесиңер, аябай жакшы сезимдер болду. Андан кийин биринчиден чоң жоопкерчилик сезип жатам. Жоопкерчилик. Андан кийин ошо ишеним буюрса өзүбүздүн курама командабызды эл аралык аренада жакшы коргону, намысыбызды жакшы коргогонго ошо позитивдүү ишеним. Эми Абдукаимов команданы 2027 жылы боло турган Азия кубогуна даярдайт. Буга чейин Абдукаимов Кыргызстандын Ю-23 олимпиадалык курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенген. Ошондой эле жогорку лиганын талант клубун жетектеп, клубдук футболдо да иш тажрыйбасына ээ болгон. Урмат Абдукаимовго жана кыргыз курамага алдыда көп ийгиликтерди, ошондой эле жеңиштерди каалайбыз. Көкбөрү жана жер улак боюнча финалдык оюндарга билеттин баасы бекитилди. Уюштуруу комитетинин маалыматына караганда башындагы оюндарга кирүү акысыз болот, а бирок финалдык беттештерге билеттин баасы 1000 сомду түздү. Аны neps.gov.kg аркылуу же расмий кассалардан сатып алууга болот. Ал эми Кырчын жайлоосундагы маданий жана спорттук иш-чараларга, ошондой эле Курман-Жандатка атындагы көчмөн цивилизациясы борборуна кирүү акысыз болот. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 1-6 сентябрга чейин өтөт. Ал эми анын ачылыш аземи 31 августта Бишкек аренада болсо, калган бөлүгү Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. А сиз бул жолку көчмөндөр оюндарына барасызбы? Комментарийге жаза кетиңиз. Кыргызстан кум үстүндөгү волейбол боюнча Азия чемпионатында күч сынашат. Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу Азия чемпионатынын финалдык баскычына жолдомо алды. Буга чейин кыргызстандык спортчулар зоналык Азия чемпионатында 2-орунду ээлешкен. Бул турнирде Кыргызстандын намысын Огулай Кудайкулова жана Роза Расулбек кызы коргойт. Кыргызстандык команда 20-23 август күндөрү Казакстандын чемпионатында да катышып, чейрек финалга чейин жеткен. Азия чемпионатынын жарым финалына чыккан командалар дүйнө чемпионатына жолдомо алышат. Ал эми мелдештин жеңүүчүсү 2028 жылы Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиада оюндарына катышуу укугуна ээ болот. Турнирдин чучу кулак аземи 1-сентябрда өтөт. Кыздарыбызга оюндарында ийгилик каалайбыз. Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярданып жатса, ал эми Пекинде адам сымал роботтардын 2-дүйнөлүк оюндары өтүп жатат. Ага 6 континенттен 16 өлкөнүн 666 командасы жана 2056 гуманоид робот катышууда. Анда жалпысынан 51 дисциплинасы бар. Роботтар 100 жана 400 метрге чуркоо, тоскоолдуктардан өтүү, футбол, стол тенниси, эркин күрөш, мушташ сыяктуу спорттук мелдештерде күч сынашат. Мындан тышкары практикалык тапшырмалар дагы бар. Анда роботтардын өндүрүштө жана күнүмдүк турмушта иштөө жөндөмү текшерилет. Эң кызыгы, быйыл роботтардын ылдамдыгына жаңы рекорд коюлду. Тянгонг Ультра 100 метрди 8,86 секундда чуркап, белгилүү жөөкүлүк Усейн Болттон ылдам келди. Анын көрсөткүчү 9,58 секунд болуп, 17 жылдан бери эч ким жаңырта албай келген. Эми роботтор адамдардан дагы тез чуркай баштады. Сиздер менен мен Акжол Исламова, бул күндөлүк берүүсү. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.